Конституциялык палатага кандайча туура кайрылуу керек? Конституциялык палатага кимдер кайрыла алат? Жеке же юридикалык жактар, эгерде мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар алардын Конституция тарабынан таанылган укуктарын жана эркиндиктерин бузуп жатат деп эсептесе, мындай кайрылуу өтүнүч деп аталат. Өтүнүч. Конституциялык палатанын ыйгарымдары кандай? Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы мыйзамдар жана башка ченемдик укуктук актылар Конституцияга карама-каршы келген учурда аларды конституциялык эмес деп тааныйт. Кыргыз Республикасы үчүн күчүнө кире элек эл аралык келишимдердин конституциялуулугу жөнүндө корутунду берет. Конституцияга өзгөртүүлөр жөнүндө мыйзамдын долбооруна карата корутунду берет. Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун жана жергиликтүү сотторунун чечимдерин текшерүү Конституциялык палатанын ыйгарымдарына кирбейт. Кайрылууга кандай талаптар коюлат? Эгерде сиз Конституциялык палатага кайрылайын десеңиз, анда сиз кайрылууңузду туура даярдооңуз керек. Кайрылуу жазуу жүзүндө берилип, ага ыйгарым укуктуу адам же адамдар кол коюусу кажет. Кайрылуу ошондой эле ага тиркелген материалдар мамлекеттик же расмий тилде берилет. Кайрылууда төмөнкүлөр көрсөтүлүүгө тийиш. Конституциялык палатанын аталышы, кайрылуучунун аталышы, дареги жана ага тиешеси бар башка зарыл маалыматтар. Кызмат орду боюнча өкүлчүлүктү кошпогондо, кайрылуучунун өкүлүнүн аталышы, дареги жана анын ыйгарым укуктары жөнүндө маалыматтар, ага тиешеси бар башка маалыматтар. Көңүл буруңуздар, ишеним катта Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасында кызыкчылыктарды коргой тургандыгы жөнүндө сөзсүз көргөзүлүүгө тийиш. Андай болбосо, сиздин өтүнүчүңүздү кабыл алуудан баш тартылат. Конституциялуулугу текшерилүүгө жаткан ченемдик укуктук актыга кол койгон же аны чыгарган мамлекеттик органдын кызмат адамдын аталышы, дареги. Конституциялык палатага кайрылууга укук берген Конституциянын жана Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө конституциялык мыйзамдын ченемдери. Сиз өзүңүздүн талабыңызды негиздеген жагдайлар жана келтирилген фактыларды ырастаган далилдер. Талашылып жаткан ченемдик актынын толук аталышы, номуру, кабыл алынган датасы, жарыяланган булактары жана башка реквизиттери. Кайрылууну кароого конкреттүү негиздер, башкача айтканда, мыйзам, башка ченемдик укуктук акты Конституцияга ылайык келеби же жокпу деген маселеде болгон күмөндүүлүк. Кайрылуучунун коюлган маселе боюнча көз карашы жана Конституциянын ченемдерине шилтеме менен анын укуктук негиздемеси. Конституциялык палатага берилген өтүнүчкө байланыштуу кайрылууда коюлган талап, тиркелген документтердин тизмеги. Тиркемеге документтер тиркелет. Кайрылууга төмөнкүлөр тиркелет. Конституциялуулугу толугу менен же айрым бөлүгүндө талашылып жаткан ченемдик укуктук актынын текстинин көчүрмөсү. Өкүлчүлүк кызмат орду боюнча жүргүзүлүүчү учурларды кошпогондо, өкүлдүн ыйгарым укуктарын ырастаган ишеним кат же башка документ. Кайрылууга сиз өз каалооңуз боюнча Конституциялык палатанын отурумуна чакырыла турган адамдардын тизмесин, алардын даректерин, ошондой эле башка документтер менен материалдарды тиркесеңиз да болот. Юридикалык жактар үчүн кошумча уюштуруу документтеринин, юридикалык жактын мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүктүн көчүрмөлөрү, юридикалык жактын өкүлүнүн ыйгарым укуктарын тастыктоочу документ берилүүсү кажет. Конституциялык сот өндүрүшү мамлекеттик тилде жүзөгө ашырылат. Катышуучулар сот өндүрүшүн расмий, орус тилде да жүргүзүү жөнүндө өтүнүч жасоого укуктуу. Өтүнүчтүн үлгүсүн Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын сайтынан көчүрүп алууга болот. Кайрылууну Конституциялык палатанын жалпы бөлүмүнө түздөн түз алып келип берүүгө же почта боюнча төмөнкү дарекке жөнөтүп жиберүүгө болот. Бишкек шаары, Эркиндик бульвары 39. Кайрылуунун кароо тартиби кандай? Конституциялык палатага сиздин кайрылууңуз келип түшкөн күнү катталат. Конституциялык палатанын төрагасы, судья кайрылууну Конституциялык палатанын 3 судьядан турган коллегиясына берет. Судьялар коллегиясы 30 жумушчу күндүн ичинде төмөнкүдөй чечим кабыл алат. Кайрылууну сот өндүрүшүнө кабыл алуу жөнүндө, кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө. Судьялар коллегиясы кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуудан төмөнкү учурларда баш тартат. Эгерде кайрылуу формасы жана мазмуну боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык келбесе, эгерде кайрылуу тиешелүү эмес органдан же жактан, субъекттен келип түшсө, эгерде кайрылуучу Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө конституциялык мыйзамдын 20-беренесинде көрсөтүлгөн субъекттердин тизмесине ылайык келбесе, эгерде кайрылуу тараптын Конституциялык палатага иш жүргүзүүгө ыйгарым укуктарга ээ болбогон өкүлү тарабынан берилсе, же болбосо өкүл Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасы жөнүндө конституциялык мыйзамда каралбаган адам же жак болуп эсептелсе, эгерде кайрылууда билдирилген талап Конституциялык палатанын кароосуна караштуу болбосо,
Эгерде кайрылууда көрсөтүлгөн маселенин конституциялуулугу Конституциялык палатада текшерилсе жана анын өз күчүн сактаган актысы бар болсо, кайрылууну өндүрүшкө кабыл алуудан баш тартуу жөнүндө же болбосо аны кабыл алуу жөнүндө аныктаманы тараптар Конституциялык палатага даттануусу мүмкүн. Конституциялык палата бул маселени кароонун жыйынтыктары боюнча өзүнчө токтом кабыл алат. Конституциялык палата отурумдар башталганга чейин 10 күндөн кечиктирбестен катышуучуларды жазуу жүзүндө өз отурумдарынын убактысы жана орду жөнүндө кабардар кылат жана сот отурумдары тууралуу маалыматты Конституциялык палатанын имаратында, ошондой эле Конституциялык палатанын расмий сайтында жайгаштырат. Конституциялык палата өндүрүшкө кабыл алынган кайрылууну карайт жана өндүрүшкө кабыл алынган күндөн тарта 5 ай ичинде ал боюнча акты чыгарат. Конституциялык палатанын төрагасынын чечими боюнча бул мөөнөт 1 айга узартылышы мүмкүн.